Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, көңүл буруңуздар. Сиздерге бул чыгарылышта даяр бизнеске ылайыктуу под бизнес сатыла турган жер участогун көрсөтөм. Сиздерге дарек түшүнүп кетсем, мен турган жер Баткен шаары менен Бужун айылынын так ордосу. Тагырагы могу сиздер көрүп турган Баткен шаары деген жазуудан ары 2 километр жол жүрүп барсаңыздар Баткен шаарын көздөй барасыздар. Ал эми бул жол менен түз келип туруп сиздер мындан ары чыгып барсаңыздар Бужум айылы, андан ары Кара булак айылы, Боз адыр, Картокой дал ушул айылдар көздөй кетесиздер. Бул жер Баткен шаарына негизи Тураташ участогу деп айтылат. Сатыла турган жер дал ушул Тураташ участогунда чоң жолдун боюнда ношу сиздер көрүп турган жер сатка коюлду. Эси менин жанында сиздер кызыктырган суроолорго эсинен кенен жооп таап берем. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Так, жер сатка койдуңуз. Ооба, сатылыш керек болуп. Келиңиз бир бизге маалымат бериң. Биздин көрүүчүлөргө кызыктуу маалыматтарды айтып кетели. Так, бул жер негизи жалпы канча сотук болчу? Жалпы 40 сотук. Жалпы 40 сотук. 40 сотук. Кандай негизде колдонсок болот? Буну азыр кызыл китеби боюнча дыйкан чарбага колдонсоңуздар болот. Дыйкан чарбага. Келечекте под бизнес жер өзү бул. Дыйкан чарбага жана под бизнеске колдонсок болот. Жалпы аянты 40 сотук, 40 сотук. Ошондо границасы чегерасы кандай болуп калат? Могул жагы мына ушу теректерден болсо керек. Теректерден бери көздөй, Ооба. Бул жагы могул өрүктөрдөн бери көздөй. Ооба. Бери тур. Бул жагы көрүп турган үйгө чейин. Ооба, ошол. Үйгө чейин. Мына ушундай, көрдүңүздөр. Негизи аянты аябай чоң, 40 сотук, урматтуу көрүүчүлөр. Дыйкан чарба багытына колдонсоңуздар болот, андан сырткары под бизнеске дагы колдонсоңуздар болот. Под бизнеске дегенде кандай? Бул шаарга жакын болгон үчүн ар кандай өзүңүзгө ыңгайлуу бир бизнести дагы ушул жерде келип кылсаңыздар болот. Так, дыйкан чарбага колдонсок, суу маселеси кандай болуп калат? Суу маселеси Кудайга шүгүр жакшы бул жерде. Суу жакшы. Суу өчпөйт. Забирибиз бар чоң. Суу тынбай агып турат, Агып турат. Дыйкан чарбага колдонгондо суудан эч кандай маселе жок. Мына өрүктөр сиздерге карайбы, ушул бактын ичине карайт да. Бардыгы бизге. Жалпы канча өрүк бар? Жалпы бир 10 түптөй бар эми бактар. 10 түптөй өрүк бар. Бул жерде жаңгак бар экен. Жаңгак бар, Жакшы. Бак дарактар дагы бар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул бак дарактары дагы жакшы эле түшүн берсе керек. Аны сиздер эси менен дагы кенен маалымат алып сүйлөшсөңүздөр болот. Документтер кандай? Документ полный документальный кызыл китеп бар. Дыйкан чарбасы менен. Алган адамга сразу өткөрүп бересиздер. Өткөзүп беребиз, ооба. Өткөрүп бересиздер, Жакшы. Эң негизгиси урматтуу көрүүчүлөр, шаардын так ордосунда эле жайгашкан. Шаарга чоң жолдун боюнда жайгашкан. Кайсы бир вариантка тандап алчу болсоңуздар, тез арада экрандагы телефон аркылуу эси менен байланышып сатып алсаңыздар болот. Так, баасы канча? Баасы 3,5 миллион деп атабыз азырынча. 3,5 миллион сом. Сомго. Кем болобу? Сүйлөшөбүз, Кудайга. Сүйлөшөсүздөр, Мына, баасын айтты, 3,5 миллион сом сурап жатыр, бирок сүйлөшүү жолу бар. Албетте сиздер менен бул макулдашуу канчалык деңгээлде жакшы болсо, канчалык деңгээлде сүйлөшсөңүздөр, ушул жерди сатып алсаңыздар болот. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. Экранда телефон аркылуу тез арада байланышыңыздар. Документтер жайында жалпы 40 сотук дыйкан чарбага жана бизнеске ылайыктуу сонун жер сатка коюлду. Мен жыйынтыктайм. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Жериңиз жакшы инсандарга насип кылсын. Биздин каналдын атынан чалгандарга, биздин каналдын атынан келгендерге жакшы эле түшүп бериңиздер. Кудай кааласа. Кудай берсе. Мен жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы жер колдон чыгарбаңыздар. Көрүшкөнчө.